Рахмат, Нурланбек Асанбекович. Кечирим сурайм, жана кишилер келип чыгып кеттим белем. Мага шайлоо округунан келген бир-эки каттарды окуп кетейинчи. Ушак көтөрүлгөн маселелер боюнча. Биринчиден, Түлөбердиев көчөсүнүн шайлоочулары кайрылышты эле. 5 жылдан бери көчөбүздү ремонт кылабыз, канализация өткөрөбүз деп элди чогултуп, мэриядан келип чогулуш өткөргөнүн каарылашкан экен. Бирок жашоочулар заборлорун алып, канализация түтүкчөлөрүн чыгарышкан үйүнөн. Бирок азыркыга чейин канализациясы да жок, же жолдорду бузулган жолдорду кайра ордуна калып келтиришпептир да. Элдин арасында заборлорду алуу, канализация түтүн чыгаруу үчүн кредит алгандар деле бар экен да. Эми туура эмес да. Буну же ары же бери кылыш керек да. Мэрия чечпейби? Экинчи, бул Ак Босогодо канализация маселеси кайра эле. Канча жылдан бери, 2018 жылдан бери бүтүргөн жерлер бүгүнкү күнгө чейин бүтпөй келе жатат деп кайрылып жатышат да. 5 жылдан бери ошо жасайбыз деп же ары же бери болбогондуктан улам эмки жылга өткөрүлүп кетип атат. Ал канализация түтүккө 18 мектеп, жанында бала бакча бар экен. Ошол мектеп жанында жашоочулары кошулмак экен, бирок бүгүнкү күнгө чейин бүтпөй келе жатат дейт да. Анан кышында баткак, жайында баткак болуп элде жүдөп бүтүштү. Дагы айтып кете турган маселе, бул Малдыбаева көчөсүнүн жашоочулары кайрылып жатышат. 15-20 сотук жер бар. Бул Аларча дарыясынын жанындагы Ахунбаева менен Малдыбаеванын кесилишинде. Ошол жерге кичине сквер, элдер басканга кичине мындай балдарыбыз менен, коляскабыз менен карылар кечине сейилде турган жер жок дейт. Ошого бир мэрия тараптан көз бурулуп, өкмөт тараптан көз бурулабы? Парктарды салып атасыңар үстү жактан дейт. Бизге бир кичине скверге каражат бөлүп бериңиздер деп кайрылып жатышат да.